Салам достор, мен Айгүл Мүкей жана Силкы телеканалында сиздер менен трендтер жөнүндө сүйлөшөлү. Сейчас все специалисты сходятся во мнении, что человечество хочет жить как можно лучше, а главное – дольше. И выглядеть при этом красиво. Ну, к примеру, 30-летние хотят выглядеть лет на 18, а тем, кому уже 50 лет… Учурда бардык адистер бир пикирде. Адамзат узак жашап, ошол эле учурда сулуу көрүнүүнү каалап жатат. Мисалы, 30 жаштагылар 18 жаштагыдай, 50 жаштагылар 35 жаштагыдай көрүнүүнү кыялданат. Андан сырткары биздин жашообузга жаңы сөздөр кошулду. Скрининг чекап. Биз нутрициологдор, диетологдор, натуропаттар менен активдүү байланыштабыз. Йога менен машыгабыз. Жалпысынан алганда бардыгыбыз сергек жашоонун жолундабыз. Бүгүнкү программада биз бул трендтердин себептерин изилдеп, анализ кылабыз жана сергек жашоону активдүү кармаган адамдар менен баарлашабыз. В первом выпуске программанын биринчи чыгарылышында биз пост-ковид синдрому тууралуу сөз кылганбыз. Ал дүйнөнү жөн гана козгоп койбостон, аны түп тамырынан өзгөрткөн. Бул өзгөрүүлөр 4 жыл мурун башталса, азыр биз анын таасиринен акырындык менен арылып жатабыз. Ковидтен кийин келген доор глобалдык саламаттык деп аталды. Ковидтен кийин жаштардан тартып кары картаңдарга чейин өз адаттарын, жашоого болгон мамилесин жана стратегияларын өзгөртүштү. Биринчи орунда өзүнө кам көрүү, ден соолукту биринчи орунга коюу, тамак ашка жаңы көз караш, физикалык жана эмоционалдык фитнеске басым жасоо турат. Перспективалар адамдарга оптимисттик маанай тартуулап, жаңы жетишкендиктерге жана узак гармониялуу жашоого жетүүгө көмөктөшөт. Бүгүнкү Заман тренд программасында сергек жашоонун айрым аспектилерине кеңири токтолобуз. Йога и все ее составляющие тоже горячий тренд. Йога жана анын баардык компоненттери да учурдагы эң популярдуу трендтердин бири. Бул ден соолукка болгон жолду тандагандар йоганы спорт эмес, жашоо образы деп эсептешет. Йогалар жана монахтар аны рухту чыңдоо, ооруга каршы туруштук берүү жана медитация үчүн колдонушкан. 21-кылымда гвоздистояние релаксаны жакшыртуу жана кан айлануусун жакшыртуу үчүн популярдуу куралга айланган. Сергек жашоо образына кызыккан адамдардын арасында бүгүнкү күндө гвоздистояние Орусияда, Европада жана АКШда активдүү практикаланууда. Айрыкча йога жана альтернативдүү медицинага кызыккан адамдар арасында. Валерия Макагон бул практикага мүмкүн болушунча көп медиалык адамдарды тартууну кыялданат. Ал эми бүгүн ал менин жүзүмдөн мындай адамды тапкандай. Бул мыктын үстүнө туруу практикасы эмне үчүн керек? Бул чындап эле жаңы тренд да, туурабы? Это не новый тренд, но к нам в Казахстан Жок, бул жаңы тренд эмес. Бирок бизге Казакстанга, Астанага бул практика жаңы эле 4 жыл мурун келди. Мен бул тармакта 3 жылдан бери иштеп келе жатам. Жана 3 жыл мурун Астанада бул жакшы өнүккөн эмес. Азыр бул популярдуулукка ээ болууда. Жана мурдага салыштырмалуу азыр бул учурда тренд деп айтууга болот. Мык бул биздин денебизди эс алуу үчүн жардам берген абдан жакшы практика. Муну байма-бай жасап туруш керекпи? Бул практика сыяктуу алектенүүбү? Башкача айтканда, мен жарым жылда бир келип эс алып анан кетип калганым болбойт. Жок, бул туруктуу практика. Мисалы, азыр мен мык менен челлендж өткөрүп жатам. Жана биз 60 адамдан турган топ менен күн сайын мыктын үстүндө турабыз. Кимдир бирөө 10 секунд турат, кимдир бирөө 10 мүнөт, кимдир бирөө 30 мүнөттөй турат. Эгер сиз жашооңузга өзгөрүүлөрдү алып келгиңиз келсе, анда мык бул керек нерсе. Анткени сиз эс аласыз. Ал эми биз эс алсак, ошончо көп мүмкүнчүлүктөр ачылып, максаттарга жана тапшырмаларга жетүү жеңилирээк болот. Жакшы экен, мага жага баштады. Аракет кылып көрөлүм. Азыр биз сиздер менен мык үстүндө туруу форматын өткөрөбүз. Анткени бул мык терапиядан бир аз башкача. Мык терапия бул мыктын үстүндө туруу учурунда биз ошондой эле терапия жүргүзүп, сиздин сезимиңиз менен иштешебиз. Ички дүйнөңүздө эмне болуп жатканын байкайбыз. Азыр бизде мыктын үстүндө туруу болот. Денеңизге эмне кааласа ошону кылууга уруксат бериңиз. Многие боятся гвозди, боятся уколов и боятся боли. Дело в том, что на наших стопах... Көп адамдар мыктан, уколдордон жана оорудан коркушат. Бул ошол биздин тамандарда 70 миңден ашык биологиялык активдүү нерв учтары бар. Алар биздин дене менен байланышта. Эгерде биздин таманыбызга мык тийсе, алар активдешип, дене шоокту сезип, биринчи кезекте кысылууга, баардыгын сактап калууга жана качууга аракет кылат. Токтогун же кач. Ал эми адам мык үстүндө турганда, бул жашоодо адамдын
болгон стресс туудурган жагдайларга кандайча реакция кылгандыгынын проекциясы болуп саналат. Эгерде сиз мыктын үстүндө турсаңыз, маанилүү нерсе тамандарыңызды борборго коюу керек, чекесине эмес. Тургандан кийин тамандарыңыз менен кыймылдабаңыз. Бир орунда тургула, кезеги менен. Мен сизди колдоп турам. Дененин салмагын мага таштаңыз. Мен сизди кармап жатам. Смогла. Больно. Турдум, ооруп жатат. Үнүңүздү чыгарыңыз. Болду. Алдыга кадам таштайбыз. Ура, мен турдум. Коркуп жаттым эле. Керемет, чоң рахмат. Чан кеч эмес. Сен 18, 25 же 40 жашта болсоң дагы болот. Босфорду сүзүп өтүп, эң бийик Килимджаро тоосуна көтөрүлсө болот. Муну өзүнүн мисалында Айжан Темиртас көрсөтүп жатат. Айгүл, смотрите, можно взять. Айгүл, карасаңыз, тар жана кең жолду алса болот. Биздин аркабыз түз болуусу керек. Тар же кеңдин кандай айырмасы бар? Ыңгайлуулук. Скажите, пожалуйста, Анель, Анель Сураныч, бул тренажердо машыгуу мага мисалы жарым марафонду чуркап өтүүгө жардам береби? Эгерде туруктуу машыгып жатсаңыз, ошондо менимче ооба. Туруктуу деген кандай убакыт? Менимче 6 ай. Ну да, это нормально. В общем, можно попробовать. Да. Я хотела бы сказать нашим... Ооба, бул нормалдуу. Жалпы алганда аракет кылса болот. Мен биздин көрүүчүлөргө жана Анель сизге айтарым. Триатлон, жарым марафон, марафон сүзүү жана чуркоо. Бул дагы бүгүнкү күнү сергек жашоо образына карай багытталган популярдуу трендтердин бири. Биздин кийинки каарман Астана шаарынын тургуну Айжан Темиртас айым. Ал өтө уникалдуу адам. Себеби спортко токтолгон куракта келди. 43 жашында чуркап баштады. Андан кийин сүзүүгө өттү жана азыр чоң аралыкты чуркап өтүп сууда сүзүүдө. Булар тууралуу кененирээк Айжан өзү айтып берет. 2021 жылы ковидтен кийин жаз айында 8 март майрамында мен Ирон Казакстан клубуна биринчи жолу сүзүү боюнча машыгууга келдим. Мурда мен эч качан сүзгөн эмесмин. Сүзүүдө атайын өзүнүн техникасы бар. Мен болгону Түркияда пляжда дем алууда эле сүзчүмүн. Бирок спорттук сүзүү техникасын билчү эмесмин. Ал сизге ылдамдык берет. Ошол машыгуудан кийин менин триатлонго болгон жашоом башталды. Андан соң 2021 жылдын аягында мен биринчи жолу 73,5 Ироман Түркиядан старт алдым. Анткени менин досторум айта беришет. Ал Ироман өтүп тур деп. Ироман жарышында 2 дистанция бар. Ал 2ге бөлүнөт. Жарым дистанция жана толук дистанция. Жарым дистанцияда 1,9 чакырым сүзүп, 90 чакырым шайтан араба менен жүрүп, 21 чакырым чуркайсың. Ал эми толук дистанцияда 3,8 чакырым сууда сүзүп, 180 чакырым шайтан араба тебейсиң жана 42 чакырым чуркайсың. Бүгүнкү күндө пландарым бар. Мен албетте толук дистанцияны Ироман Түркиядан өтүү тууралуу тилек кылам. Кроме спорта, имеется в виду, кроме марафонов, беговых марафонов, давайте так скажем, и заплывов, я участвовала в гонках Oceanman Казахстан, я еще хожу в горы. Я возвращалась с восхождения на гору Арарат, и наши ребята с Казахстана, они переплывали Босфор. У меня была пересадка в Стамбуле, и я что-то решила, думаю, останусь на пару дней, поддержу ребят и вообще пойму, что это такое, что за гонка Босфор. И, конечно же, я просто вдохновилась. Это нереально крутое мероприятие на самом деле. Когда стоишь на берегу Босфора, вот это вот, знаете, мощь, энергия, сила, вот это вот, потому что Босфор соединяет два моря, да? И мне очень захотелось поучаствовать на старте, именно на заплыве Босфор в 2024 году. 3 января в 3 часа ночи по местному времени я ожидала начала регистрации. Буквально 2-3 минуты сайт завис, но я успела зарегистрироваться, у меня снялись деньги со счета, и сайт завис, и тишина. Я не знаю. Спорттон сырткары марафондон чуркоо, марафондон жана сүзүү жарыштарынан башка мен Oceanman Казакстан жарышына катыштым. Ошондой эле тоого дагы чыгам. Мен Арарат тоосуна чыкканда биздин казакстандык балдар Босфорду сүзүп өтүштү. Мен Стамбулда транзитте болчумун. Бир аз күнгө калууну чечтим, балдарды колдоймун деп. Босфор жарышы тууралуу түшүнүп көрөйүн деп ойлодум. Албетте мен абдан таасирлендим. Бул чындыгында керемет окуя эле. Босфордун жээгинде турганда анын күчтүү энергиясы жана күчү сезилет. Анткени Босфор эки деңизди бириктирет. Мен 2024 жылы Босфор жарышына катышууну каалап, 3
айынын 3-ндө түнкү саат 3-тө мен каттоо башталганын күтүп жаткам. 2-3 мүнөттө сайт иштебей калды. Бирок мен катталдым. Акчалар эсептен алынып, сайт жабылып калды. Катталдымбы же жокпу билбей калдым. Мен ааламга ишендим да уктап калдым. Эртең менен ойгонуп, биринчи эле компьютерге барып текшерсем катталыптырмын. Ал жерде дагы жөн гана каттоодон өтүү мүмкүн эмес. Ал үчүн документ алып, тренердин сертификаты болушу керек. Көптөгөн кошумча маалыматтарды талап кылышат. 2024-жылдын жай айында Босфорго бардым. Албетте бул абдан керемет жарыш болду. Менин бийиктен секирүү тажрыйбам жок болчу. 6,5 чакырым болду жана мен аны 1 саат 24 мүнөттө сүзүп өттүм. Агым күчтүү болду жана понттон секирүү абдан коркунучтуу эле. Мен толугу менен иштешим керек болчу. Бул өтө күчтүү жана кыйын жарыш эле. Эң негизгиси мен марага жакындаганда мен мындаймын деп айта албайм, бирок мага иштеш керек болду. Жана ар бир жарышта кандайдыр бир сабак алдым. Вы знаете, в силу возраста я понимала, что организм как-то, уже не молодеет. Очень много работала над тем, чтобы убрать вот этот вот синдром отложенной жизни, там как вот сейчас похудею, одену это платье и все прочее. И я понимала, что мне не будет уже 40, мне не будет снова 43, 45. И сейчас, именно сейчас... Жашыма байланыштуу мен организмим жашарбай жатканын түшүндүм. Көптөгөн аракеттерди жумшадым. Жашоомду кечиктирген синдромум. Мисалы, азыр арыктап ошол кийимимди кийем деп жоюу үчүн. Мен 40 жашка, 43-45 жашка кайтып келбейм деп түшүндүм жана азыр так ушул учурда өзүм каалаган нерселерди кылышым керек экенин билдим. Мен денемдин арык экенин айтпайм. Анткени сүзүү боюнча машыгууларга келгенде дайыма гидрокостюм кийип, күлүп, 2XL триатлер бар деп айтам. Албетте ашыкча салмак бар, бирок бул гормоналдык система менен байланыштуу. Бирок мен ойлойм, эгер мен машыгууларды, тамактанууну, витаминдерди жана баттарды колдонбосом, ден соолугум абдан начар болот эле. Сергек жашоо болсо ал да бар. Менин ден соолугума чоң зыян келтирип жаткан ашыкча салмак болушу мүмкүн эле. Бул болсо жашоодо жашоо образы катары кабыл алынат. Бул жаңы нерсе эмес, бул керемет нерсе эмес. Бул менен мен жыл сайын жашайм. Машыгуулар туура тамактануу эмес, балким тең салмактуу тамактануу деп айтсак болот. Витаминдерди белгилөө керек. Мындан тышкары дарыгерлердин колдоосу маанилүү. Эң башкысы жакшы, мыкты машыктыруучу. Мындан көп жакшы жыйынтыктар алынат. Сила воли и стремление победить в первую очередь себя у Айжан поражает даже бывалых и тренированных спортсменов. Надо признать, что тренируется Айжан под руководством опытного тренера и всегда наблюдается у врача. И, кстати, именно... Эрктүүлүк жана өзүн жеңүү үчүн болгон умтулуу Айжандын өзгөчөлүгү. Ал машыгууларда ийгиликтерди жараткан спортчуларды да таң калтырат. Айжан тажрыйбалуу тренердин көзөмөлүндө машыгып, дайыма дарыгердин көзөмөлүндө болот. Кызыгы дарыгерлер анализдер аркылуу бизге кайсы бири таңертең чуркоо үчүн чыгышат же Босфорду сүзүшөт. Ал эми башка адам 100 кадам да кыла албайт деп айта алышат. Эндокринолог Ая Сафинин пикиринде булардын себеби ар дайым адамдын ишенимсиздиги эмес. Көбүнчө организмде зарыл болгон ресурстар жок. Ал чарчаган жана эч кандай колдоого эмес. Башка сөз менен айтканда, эң негизги маселе дарыгерлерге биз ооруну сезгенде гана кайрылабыз. Ошол эле учурда алдын алуу чаралары жана интегративдик медицина деген дагы бир заманбап тренд. Бул оорунун алдын алуу жана дененин ресурстарын туура түшүнүү. Эң биринчи тренд бул балким чекаптан өтүү. Биз аны түздөн түз көрүп, сезип жатабыз, туурабы? Көбүрөөк адамдар чекаптан өтүүдө. Экинчи тренд бул спорт менен машыгуу. Сен жөө басуу, канча кадам жасоонун саны тиешелүү. Мыналар бөлүшүп жатышат. Үчүнчү тренд болсо, балким мага таң калыштуу, бул мелатонин ичүү. Интегративдүү эндокринолог Ая Сафи ооруну эмес, бейтапты дарылап, оорунун кесепетин эмес, анын себептерин издейт. Кстати, я сейчас нахожусь в процедурном кабинете в клинике и решила, как говорится, совместить приятное с полезным. Мне сейчас будут... Азыр мен клиникадагы процедуралык бөлүмдөмүн. Ооба, кол жака өтүңүз. Жакшы жана пайдалуу нерсени бириктирүүнү чечтим. Мага азыр тамырдан витаминдердин комплексин коюп жатышат. Мындан тышкары мен сиздер менен сүйлөшүп жатам. Ошондой эле мындай медициналык манипуляциялар менен операциялардагы азыр тренд болуп жатат. Адамдар социалдык тармактарда жүздөрүнө инъекция жасатуу, операцияларды көрсөтүү боюнча оңой эле бөлүшүп жатышат. Кантип жасалып, кандай натыйжалар болушу жөнүндө. Жакшы, мен азыр токтотом. Азыр мага аз эле коркконумду айта кетким келет. Анткени сиздер күбө болуп жатасыздар.
Яркий тренд. Ресторандар менен кофе дүкөндөр дагы ыктап жаткан жаркын тренд бул глютенди жана сүт азыктарын алып салуу. Бирок биз так билебиз, бул баарына керектүү эмес. Бул көбүнчө миф. Бирок чын эле глютенди жебеши керек болгон бейтаптардын категориясы бар. Бул учурда лактозаны дагы рациондон алып салуу талап кылынат. Бирок азыр бул жалпы тенденция болуп жатат. Сейчас вообще все просто бегут от обычного коровьего молока, как от чумы какой-то. Азыр жалпы эле адамдар буга чейин колдонулган кадимки уйдун сүтүнөн оорудан качкандай эле катышат, туурабы? Ооба, бирок караңыздар, эгер тарыхты тереңирээк карасак, эмне үчүн сүт пайдалуу эмес деп айтылат? Анткени ал порошок сүтү. Эгер сиз азыр сүттү пакеттен сатып алсаңыз, ал сүт сактоочу жайда бир жума бою бузулбайт. Анткени ал аралаштырылган порошок сүтү. Ошондуктан бул сүт пайдалуу эмес. Ал эми эгер сиз уйду саап, ошол жаңы сүттү ичсеңиз, анда ал чындыгында пайдалуу. Бирок башка маселе, бизде табигый сүт өтө аз. Муну түшүнүү керек. Демек бул жерде абал башка. Эң негизгиси баттардын алдын алуу дозалары бар. Демек адам өзүнчө аларды кабыл ала алат. Бул кичинекей дозалар. Ал эми дарылоо дозаларын дарыгер гана жазып берет. Дарылоо дозалары бардыгына кереги жок. Бирок албетте кайсыл витаминдерди ичүү керектигин, кайсыларын ичпөө керектигин билүү керек. Калаада жашаган адамга кандай витаминдер керек? Бизде күндүн жетишсиздиги бар. Экинчи, витаминдердин жетишсиздигине эмне себеп экенин айтам. Себеби дагы бир жолу айтып кетем. Жумуртка, сүт, биз негизинен фабрикадан жасалган порошок сүттү ичебиз. Экинчи, бул омега 3. Эмнеге? Себеби омега 3 жетишсиздиги борбордун нерв системасынын ооруларына, автоиммундук процесстерге, көптөгөн аллергияларга, эрте картаюуга жана Альцгеймер оорусуна алып келет. Үчүнчүсү, ар дайым мен баса белгилеп айтам. Темир жана төртүнчүсү сөзсүз йод. Мен Айгүл Мыкей Заман тренд долбоорун көрүп жатасыздар. Биз бүгүн сергек жашоо стилиндеги тренд тууралуу сүйлөшөбүз. Азыр мен Инстаграмдагы тренер Айтым Жакуповду карап жатам. Ал стрит воркаут боюнча башкы тренер. Анын 1,5 миллиондон ашык катталуучусу бар. Эң кызыктуусу ушул коомдук челлендждер да бүгүнкү күндө тренд болуп калды. Мүмкүн көрүүчүлөрдүн кайсы бир таасири болушу мүмкүн. Бирок кандай болбосун бул нерсе теле көрсөтүүдөн, тенденциялардан таасир алган болушу ыктымал. Бүгүнкү күндө тренд болуп, адамдар коомдук жайларда салмак жоготуп, ошол эле учурда өз эмоцияларын Инстаграмда, теле көрсөтүүлөрдө, социалдык тармактарда ачык көрсөтүшүүдө. Смотрите, основная проблема здесь не проблема питания, как многие ошибочно думают. Здесь основная проблема сидит намного глубже, это психологические проблемы. Хочу напомнить. Негизги көйгөй бул жерде көпчүлүк адамдар жаңылыш ойлогондой тамактанууда эмес. Негизги көйгөй мындан дагы тереңирээк, ал психологиялык көйгөйдө. Ата-энелердин көңүлүн буруу үчүн эскертип кетким келет. Менимче ар бирибиз азыркы учурда арыктуу гана эмес, жаш балдарда ар кандай оорулар жыл сайын көбөйүп бара жатканын түшүнөбүз. Өкүнүчтүүсү, арыктоо маселеси азыр балдарда, өспүрүмдөрдө таасир этүүдө. Бул тактап айтканда ата-энелер менен мамилелерде жана көңүл буруудагы көйгөйлөр. Бул жерде эч кимге сыр эмес деп ойлойм. Жана ачык айта алабыз, мектептеги буллинг, көчөдөгү буллинг жана башка маселелер бар. Мындай көйгөйлөр эрте балалык кезден баштап келет. Бизде балдар бар. Алар өз жашоосунда бир учурда стресс болгон кырдаалга туш болушкан. Айтым Жакупов. Человек-мотиватор. Айтым Жакупов мотиватор адам. Бейтаптарына ашыкча салмактан арылып, сергек жашоого кайтып келүүгө жана өзүнө ишенүүгө жардам берет. Кечээ бизде 3-чү сезон башталды. Эскертип кетейин, бизге 1200дөн ашуун адам кайрылган. Анын ичинен биз 10 адамды тандап алдык. Биз чындап эле көйгөйлүү балдарды тандадык. Алар азыркы учурда реабилитация эмес, жардамга муктаж. Негизги максат бул долбоор эмес. Көпчүлүк адамдар бул шоу же реалити деп ойлошот. Бул чындап эле адамдардын жашоосу, өмүр таржымалы жөнүндө долбоор экенин билишин каалайм. Негизги максат арыктоо эмес, балдардын ден соолугун калыбына келтирүү. Андан тышкары көпчүлүк адамдар тамактануу жана машыгуулар деп ойлошот. Бул жерде абдан катуу, катаал тартип бар. Ал балдар кимдер көзөмөлдөп жатканын түшүнүшөт. Ошондой эле бул долбоор эл аралык болуп калды. 2-чи сезон албетте Москвада болду. Азыр 3-чү сезон Казакстанда, 4-чү, 5-чи сезон Тажикстанда, Кыргызстанда, Өзбекстанда өтөт. Андан ары улантабыз. Негизги максат балдарды толугу менен кайрымдуулукка алып, колдоо көрсөтүү. Балдар толугу менен акысыз бизде көчүп келип, тандоодон өтүп, машыгууларды жасашат.
подметить, что проект полностью социальный. То есть ребята полностью на бесплатной основе переезжают к нам, проходят отборы и тренируются. Я думаю, многие сейчас видят, что сейчас не просто модно, а, наверное, стало целым. Менимче көпчүлүк учурда спорт менен машыгуу азыр саркеч болуп калды. Чындап эле трендке айлангандыгын көрүп жатышат деп ойлойм. Ошондой эле учурда ар кандай иш-чаралар өткөрүлүүдө. Баңгизатка каршы, спирт ичимдиктерине жана тамеки чегүүгө каршы. Бул трендти жаратып, жаштар арасында жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп жатат деп айта алабыз. Анткени биз түшүнүп турабыз, көптөгөн өспүрүмдөр жана балдар социалдык тармактарда көп убакыт өткөрөт. Мен чындап эле жакшы жыйынтыкка жеттик деп ойлойм. Исмаил Идрисов долбоордун катышуучусунан машыктыруучу болуп калууга мүмкүн экендигинин жаркын мисалы. Азыр ал адамдарга өзүнө ишенүүгө жана ден соолугун калыбына келтирүүгө жардам берет. Мен досторум менен машыгып жүрчүмүн, залга барчумун. 2017-жылы да ошондой эле салмак жоготуп койгом. Тактап айтканда, билбей ачкачылыкка карманып машыгууларды жасап салмак жоготуп койгом. Бирок эмне кылыш керектигин билбегендиктен кайра салмак коштум. Тажрыйба жок болчу. Азыр бул жерге келип, тажрыйба топтоп, учурда бул маселеге башкача көз караш менен карай баштадым. Эми менде түшүнүктөр бар. Эмне кылыш керек, эмне жеш керек, эмне жебеш керек экендигин түшүнүп жатам. Диета керек экендигин, туура тамактануу керек экендигин жана спорт бул дүйнөдө абдан маанилүү экендигин түшүндүм. Мен 160 килограмм менен долбоорго катышып, 68 килограмм салмак жоготтум. Менин мурдагы салмагым 93 килограмм болчу. Жалпы алганда 4,5 ай машыгып жаттым. Андан соң операция болуп калыбына келүү мезгили болду. ЗОЖ – это тренд, но когда ребята к нам приходят, они вообще ничего не понимают, кроме того, как... Сергек жашоо образы бул тренд. Бул жака келген балдар башында эч нерсе түшүнүшпөй келишет. Мен да ошондой болчумун. Мен да тамак жеп, уктап жатам деп эле ойлочумун. Алар да ошентип келет. Бул жакта бизде дарыгерлер, психологдор, машыктыруучулар бар. Мында жөн гана келгенге болбойт. Мында өтө чоң команда иштейт. Ошондуктан кандай болбосун, бир нерсе ар бир адамдын мээсинде калат. Алар азыр көпчүлүк учурда өзгөрүшүүдө. Долбоорго 300 килограммдан ашык салмак менен келген Шухрат Бакиев өзүнүн мисалы менен баары мүмкүн экендигин көрсөттү. Азыр ал 130 килограмм салмак жоготту. Алдыда операция күтүп турат. Жана бул жөнүндө ал көп убакыттан бери кыялданып келген. Этот проект увидел по рекомендации сестры, и она мне посоветовала посмотреть. Мен бул долбоорду эжем сунуштагандан кийин көрүп баштадым. Ал мага чоң түрткү берди. Күн сайын ушул долбоорду көрүп, бир нерселерден шыктануу алып жаттым. Андан кийин бул долбоорду үзгүлтүксүз көрө баштадым. TikToktон жана YouTube'дан. Анан чечтим. Эжем мага мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланып көрүү керектигин айтты. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, анда барууга аракет кыл деп. Мен Айтым Жакуповго, биздин машыктыруучуга жаздым. Ал кезде бир аз убакыт болбой калды. Көп билдирүүлөр келип жатат деп айтты. Анан мен досумдан суранып, байланыш номерларымды калтырып коюуну өтүндүм. Ал калтырып койду. Кийинчерээк бир кезде ал мага өзү чалды. Мен өзүмдүн салмагымды жана абалымды айттым. Ал бир аз күтө тур, сени чакырам деди. Ошентип ал мени ушул жака чакырды. Келгем. Азыр биздин машыктыруучунун жардамы менен жана Алланын буйругу менен бул жердемин. Бүгүнкү күндө жакшы жыйынтыктарым бар. На сегодняшний день у меня хорошие результаты. Өзүмдү жеңил сезип жатам. Мурдагыдай эс алуу жок. Бир жерге барып уктап калуу сыяктуу нерселер жок. Азыр бизде режим бар. Туура тамактануу, күн сайын 2 жолу машыгуу жасайбыз. Бул мага салмак жоготууга жана өзүмдү калыбыма келтирүүгө жардам берди. Биринчиден, психологиялык абалымды дагы жакшы жагына өзгөрттүм. 11 ай ичинде көп нерселерди өзгөрттүм. Йога, тең салмактуу тамактануу, активдүү кыймыл-аракет, жарыштар жана сууда сүзүү. Бүгүн сергек жашоо. Бул сиздин машыктыруучуңуздун оозунан чыккан сөз эмес. Бул биздин жашоо образыбыз. Бул Заман тренд программасы. Мен сиздер менен коштошом. Трендте жана саламатта болуңуздар.